Учурда көпчүлүк ата-эненин балдарын мектепке чейинки билим берүү мекемелерине бергенге чамасы жете бербейт. Маселе каражатка келип такалат. Билим берүү министрлиги мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндөгү социалдык кызмат көрсөтүү долбоорун ишке ашырууда. Ал аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү эмгек акысы 12 000 сомдон төмөн жана майыптыгы бар ата-энелерди колдоого багытталган. Тагыраагы жогорудагы категорияга киргендердин бала бакча төлөмдөрүнүн 50%-ын мамлекет өз мойнуна алат. Мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндө мамлекеттик жеке өнөктөштүктү ишке ашыруу долбоору болуп саналат. Бул долбоордун негизги максаты мамлекеттик жеке өнөктөштүктү ишке ашыруу, балдарды балдар бакчасына камсыздоону кеңейтүү, ошондой эле учурда калктын социалдуу аялуу катмарын колдоого алуу болуп саналат. Пилоттук долбоорго Бишкек шаарындагы 13 жеке менчик балдар бакчасы кирген. Алардын арасында Нур бала бакчасы дагы бар. Мында 15 орун колдоого муктаж үй бүлөлөрдүн балдары үчүн даярдалган. Учурда 8 бала үчүн төлөмдүн жарымын мамлекет камсыздоодо. С прошлого года мы сотрудничаем с министерством. Бул долбоор биздин ата-энелер үчүн гана эмес, бала бакчага дагы пайдалуу. Себеби биздин кызматкерлер ушул программанын алкагында ар кандай лекцияларга, педагогика маселелерине арналган семинарларга катышууга мүмкүнчүлүк алат. Оформляет их и включает в свою программу. Юлия Янванчинованын 5 жаштагы уулу Нур бала жеке менчик бакчасынан тарбия алат. Юлиянын өзү жана жолдошу биринчи топтогу майыптар. Ата-эне буга чейин бакчага 8 000 сом төлөп келсе, эми долбоордун негизинде жарым акчасын мамлекет каржылап жатат. Нам оплачивает половина стоимости сада. Бакчанын жарым акчасын мамлекет төлөп жаткандыгына ыраазыбыз. Ай сайын төлөнгөн акчанын көрсөтмөсүн бул бакчага алып келип беребиз. Бул жер болсо бизге аябай жакты. Жылуу, балдарга жакшы көңүл бурушат. Балам дагы бул жерден тарбияланып, билим алып жатканына ыраазы. Ребята хорошо занимаются. Балдары жеке менчик бала бакчага барган ата-энелер долбоорго катыша алат. Ал үчүн баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн, өзүнүн паспортунун көчүрмөсүн, майыптыгын, эмгек акысын 6 ай мөөнөттүк аныктамасын, социалдык жактан айырылуу катмарда экендигин тастыктаган документтерди топтошу керек. Улзат Байырбекова, Асылбек Курманалиев, Сандияр Жолдошбек уулу, СТВ.